бизге мынагындай методикалык жактан сабат жетишпейт сайын. Сабак жок да. Анткени мен ошол аялдар комитетинде иштегениме көп жыл болду. Көп жылдан бери эле жылына ушул иш пландарды жазабыз. Иш пландарды жазганда ошо жылда башкалардын өзгөртүп, башка темаларды өзгөртүп жазып туруп, анан ошол негизинде иштешке аракет кылам мен. Негизи да. Анан мисалы жаш үй бүлөлөр боюнча жанагы ажырашып кеткен ошондой үй бүлөлөр болот. Анан мектепте болсо жанагы ирекетчилик, балдардын бейбаштыгы, өйдө төмөн үй бүлөдөгү ырчырлар, ушуларда жанагы аксакалдар соту бар. Ошолор менен биргеликте иш алып барам. Бул жагы жакшы аныңыз. Ушул жагында ушундай жумуштарым бар. Аз камсыз үй бүлөлөр бар. Жана менин ошо өзүмдүн курамыма 7 адамды киргизип алгам. Курамдын составында аялдар кеңеши составында. Ошондо соцадист бар, айлык туура. Соцпедагог бар, соцпедагогду кошуп алганмын. Медициналык жактан бирөөдү кошуп алганмын. Эң жакшы. Анан библиотекар бар. Библиотекарды кошуп алганмын катарында. Анан аксакалдар кеңешинен кошуп алганмын. Анткени мен иштегеним ушулардын бардыгы тең керек да. Мен ушулар менен иш алып барсам оңой мага. Эми сиз айтып атпайсызбы, жанагы улам эле бир планды өзгөртүп алып эле иштей берем деп. Мына сиздерге Гапыр Мадаминов агай мына жаңы Жакшынакай энелер мектеби деген 1-класстан 11-класска чейин, бала бакчага чейин программасын сунуштап атат. Ушул программа менен айылдагы апаларды чогултуп алып, собранияларды өтүп, семинарларды өтүш керек. Ан үчүн сиздер эмне кылышыңыздар? Өзүңүз методикалык жана педагогикалык жактан метод жетпей атат атпайсызбы? Ошону сиздер жана айылыңыздардагы активдүү аялдар менен Жакшынакай WhatsApp группа түзүп, өзүңөр башында админ болуп туруп, мени кошуп койгула. Мен Диляркан Абасканынамын. Мен сиздерге ошол агайдын сабактары менен эне билимдүү болсо, коом билимдүү болот. Энени тарбияласак, бала тарбиялуу болот. Эне окусак, коом оңолот. Эне окуса, бала окуйт деген мына ушул энени тарбиялап атып, жана бакты элестетсеңер, бактын тамыры тетиги биздин жет атабыз деп эсептейбиз да. Ошол жерде атаны айтып эле энени айтпай калып атабыз. А эненин күчү өтө зор экен да, баланын жаралышына, баланын тарбиялашына, мына ошонун бардыгы онлайн түрүндө окутулат. Сиздерден эч ким акча албайбыз. Менин көрсөткөн жардамым ушу энелер өнсүн, өссүн. Айылда жөн эле баягы тиги мынча көйнөк кийиптир, анан тиги ажырашыптыр, анан тигинин уyu мындай экен дебей, биз азыр баланы кантип билимдүү кылып тарбиялайбыз, кантип балдарыбыз өйдө жака илимдүү, билимдүү болуп чыгат. Тетиги мигрант болуп иштеп калбасын деп. Анан сиз жана туура айтып атасыз, эже соцпедагогдор бар деп. Ошо соцпедагогдор мигрант болуп кеткендер бар да. Балдар, тизмелер бар. Ал ата-эне баласын карап атабы, байланышып атат, аны менен иши жок. Мына ошол зордук, зомбулук. Мына ушунун баары ушул Гапыр Мадаминовдун агайдын китебинде, мына ата-энелер сиздер үчүн деген китебинде бүт жазылган. Сабактарды алгандан кийин анан сиздер семинарларды өтүп баштайсыздар. Менин сиздерге жардам кылганым ушул болсун. Мына бүгүн биз сиздер менен Таласта, Манас Ордодо отурабыз, 22-жылдын 17-июлю ушул айыл өкмөт Талас районунан келген апалар айыл өкмөтүндөгү аялдарды комитетин башкарган төрайым эжелер экен. Сиздер менен ушундай келишимдерди түзөлү, биргелешип иштейли, элибизди, жаш балдарыбызды, муундарыбызды тарбиялап, билимдүү кылалы. Эмне үчүн билимдүү болуш керек? Адам өзүнүн жашоосу үчүн билимдүү болуш керек. Ошон үчүн акыл эмгегинин маданияты деп атпайбы? Балдар билимдүү болуп чыкса, биздин жашообуз билимдүү болот. Биздин мамлекетибиз өнөт, өсөт дегендей да. Сиздер болсо бүгүн элеттик эмне деген фестивалга келдиңиз? Элеттик аялдар майрамы. Элеттик аялдардын фестивалына келипсиздер. Аалам айылдан башталат деген девизди окудук. Манас Ордого кирип кетканда, ошон үчүн ааламды баштаган аял болуп атса, анда аялды тарбиялашыбыз керек болуп атат да, окутушубуз керек болуп атат. Мен сиздер менен таанышканыма өтө кубанычтамын. Ооба. Тим эле сиздерди эңсеп чүйдөн келатат колонна дегенден ушу жерге
чуркап жеттим. Чогуу иштешели жеке, апа сиз дагы балдарга бата бериш керек, туура бата берүү. Даже ар кимибиз эле бир телефонду алып эле бирден комната, келин казандын башында телефон менен, кайнене жүндүн башында телефон менен, келин тиякта дагы кайната өзүнчө диванда телефон менен. Ушинтип биздин эң жөнөкөй адамдык мындай общениябыз, бири-бирибиз менен айылда да ушул өчүп баратат. Ооба, айылда да өчүп. Жаман көркөбөкпү. Жеке балага Ошон үчүн окуталы, сиздер менен таанышып, иштешели. Мен өтө кубанычтамын. Гапыр Мадаминов деген авторду унутпайбыз да только,